Сегиз кандастар болушканда бенде. Qo'zg'iq shaytonning yuzi menga o'xshaydi. O'shanga o'xshaydi. Ich hoffe, dass Ja, deb yonaman. Okay. Das war jetzt doch gar nicht. Ja. Жана айткандай эле бул шырдакчаларды ушундай чакан шырдакчалар жасайбыз. Мында болсо өңдөрүндө көбүнчө боз өзүнүн өңү акта, өзүнүн өңү натуральный. Бул саргыч өң болсо пияздын кабыгы менен боёбуз да. Фелтартуу же кол өнөрчүлүк кичинекей чакан ишкананы иштетип келебиз. Ушул ишкананын жетекчисимин. Биз бул жакта иштегенибизге 25 жылдын жүзү болду. Ушу 25 жылдан бери биз өзүбүздүн местный чабандардан bir жылда 5-6 тонна жүн алып, ошол жүндү кайра иштетебиз. Ал жүндөн бизде болсо биякта дайыма иштеген 5 кыз келиндер, анан 2 жигит болуп 7 киши, андан тышкары үйдө иштеген коллектив, надомный мастерлерибиз 10 апалар, кыздар, келиндер иштешет. Анан ошол биз жүндү алып эле сатып алып, аны кайра иштетип, ушул өзүбүздүн кыргыздын улуттук буюмдарын өндүрөбүз. Эң биринчи шырдактарды, кыргыздын улуттук шырдактарын, ала кийиздерди, андан тышкары боз үйлөрдүн кийиздерин өндүрөбүз. Андан арткан кийиздерин болсо, домашний үйгө кийген домашний тапочкаларды, сувенирлерди, сумкаларды, аксессуарларды жасайбыз. Анан биз ушул андан тышкары туркомпаниялар менен иштешебиз. Туркомпаниялар бизге көптөгөн туристтерди жиберишет. Алар болсо бизден келип ушул шырдак жасаганды, кандай жасайт, шырдак жасаганды окуп үйрөнүшүп, ала кийиз жасаганды окуп үйрөнүшүп, ушул мастер-класстарды сатабыз. Келип ушул Швейцариядан келет, көбүнчө Европа өлкөлөрүнөн келет, Англиядан келет, быйыл абдан Англиядан көп келип атат, Америкадан келишет, партнерлорубуз болсо Германия өлкөсүндө бар. Андан тышкары Данияга кетиребиз шырдактарыбызды. Ушул 15 жылдан бери экспорттап келебиз жасаган буюмдарыбызды. Дагы айта турчу нерсе, эмне биз ошо кыргыздын апаларыбызды илгери мурас кылып бизге калтырганда ошол шырдак килемдер жок болгон, илгери ала кийиздер жок болгон. Анан ошо балдарын үйлөнтүп бөлгөндө, кыздарын турмушка бергенде ошол өзүнүн колу менен эле короодогу койлорду кыркышып, ошонун жүнүн колго тытып, сабап, кийиз жасап, ошону боеп, оймосун оюп, анан жанагындай 3 метрге 2 метр деген шырдактарды ар бир апа өзүнүн колу менен жасап, анан кыздарына белек кылып, балдар үйлөгөндө балдарына белек кылып, ошентип жасап беришкен. Мурас кылып, азыр болсо биз ошол мурасты улантып келатабыз. Дагы деле ошол шырдактарды жасап келатабыз. Чакан шырдактарды жасайбыз биз көбүнчө, анткени чет жакта келген коноктор көбүнчө алар ошол отурган дивандардын тушуна, буттардын астына көпчүлүгү баалагандар, биз тамга элейбиз, муну ушунча кол эмгек менен жасалат экен деп сатып алып кетишет. Ошон үчүн биз чакан шырдакчаларды экспортко, чет элдиктерге чакан шырдактарды 2ге 1, 1ге 1,50 деген чакан шырдактарды көбүнчө жасайбыз. Эми сөзсүз киреше болот. Ал кез түшкөн кирешеге биз кайра эле сырьёлор сатып алабыз, жүн сатып алабыз, жүн кымбат, жиптерди сатып алабыз, жээктерин сатып алабыз, кайчы, боор, метр дегендей бүт бардык сатып алабыз. Андан тышкары Кудайга шүгүр, ошол сырьёну сатып алгандан кийин иштеген эмгек акыны төлөп, өзүбүзгө өзүбүз эме болуп, ар бир үй бүлө өзүнө киреше таап атабыз да. Ошол киреше болгон үчүн ушул жумушубузду унутка калтырбай иштеп келатабыз да. Кирешеден биринчи ошол биз көп элдерге таанылып атабыз. Андан тышкары биз международный фестивалдарга барып катышабыз, выставкаларга катышабыз.
Биз Европа өлкөлөрүнүн көбүнө бардык. Андан тышкары 2 жыл мурун дагы ошо Турцияга, Стамбулга 75 өлкөдөн, Кыргызстандан, ошо биздин кол өнөрчүлүк өнөрканадан 2 адам барып катышып келдик. 18 күн өзүбүздүн буюмдарыбызды алып барып, түрк элдери дагы абдан кызыгып, ушул жасаган шырдактарыбызга, буюмдарыбызга кызыгып, ошондой фестивалдарга да барып катышып турабыз. Японияга бардык, Дубайга бардык, Аравия өлкөсүнө, Россияга бардык, Казакстанга бардык. Андан тышкары биздин директорубуз Эжекем Жылдыз Европа өлкөлөрүнүн бардыгына, Америкага, Германияга, Франция, ушу көп өлкөлөрдүн баарын жумушубуздун аркасы менен, кол өнөрчүлүктүн аркасы менен көп элге таанылып келатабыз. Ковидке чейин бизге бир эже келди, улуу эле 65-тердеги, анан ушу биздин шырдактарды абдан баалап, анан 2 чоң шырдак заказ берем деди. Биз 2 шырдакты 2 айда жасап, анан ушу Америка өлкөсүнө ана бирөөнү эме кылып отправка кылып жибергиле деди. Ана биз жөнөтсөк, ошол 2 шырдактын бирөөнү ал американка өзүнүн инисине подарок этиптир. Ал иниси болсо ошо эме белгилүү футболист, жана Роналдо Португалиянын ошол футболистке белекке берген экен. Анан ал абдан сүйүнүп, ушул шырдакты мен Кыргызстандан белекке келди деп ушунткенде, анан биз андан дагы көбүрөөк таанымал болдук. Анткени ал интернет баракчаларына жазды, Фейсбукка, Инстаграмга чыгарып, ушул Кыргыздын шырдагы мага абдан жакты деп. Ошондон дагы бизге көбүрөөк журналисттер келип, Бишкектен өзүбүздүн эме республиканын журналисттери келип, кызыгып, ушул силердин жасаган буюмдар ушул чет өлкөлөргө деп көрүп, андан дагы отер көбүрөөк таанымал болуп калдык. Анан кече жакында эле, мына бир жума болду, Швейцарияга, биздин кыргыз кызы Швейцарияга турмушка чыгыптыр. Ушу 60 турист келди. Швейцариядан 60 турист келип, ушул кыз узатуу, аземин көрүшүп, кандай кыргыздын салты деп ошону көрүп, андан тышкары ушу биз кыргыздардын ошол кандай илгерки, кандай жашоодо жашашкан, эмне кылышкан деп ошо кызыгынан кийиз шырдактарга кызыгып, ошо келип бизден ошо мастер-классты сатып алып көрүшүп, шырдак кандай жасалганын, кийизчи кандай жасалганын. Андан тышкары ошол эме швейцариялык куда болуп калат да бизге, эме кыздын атасы. Ошол чоң эме шырдак заказ берип кетти. Өңү ак менен серыйдан, ак менен боздон 3 метрге 2 метр деген шырдак 2 ай срок менен жасап бериңиздер деп. Ошол сыяктуу эле бизге келген кардарларыбыз келип мастер-класс көрүп, шырдак кандай жасалганын көрүп атып эле, анан кызыгып, өзүлөрүнүн үйлөрүнүн эмесине жараша размерлерин берет, өңү түсүн, оймосун, ушу кыргыздын укура оймосун түшүрүп, кыргыз килеми деп коет да, эми шырдакты кыргыз килемин шырдак жасап бергиле деп, анан көп буйртмалар бизге түшөт. Ошондо биздин жана сиздер жасаган шырдак Роналдонун үйүндө эмет? Үйүндө салынып турат, Роналдонун үйүндө салынып турат. Ошол ал канча жылдан бери Өзү Фейсбугуна жазат. Өзү Фейсбук страницасына жазып, чыгарып бизди. Ошо канча жыл мурунку? 7-8 жыл болуп калды уже. Биз 15 жыл болду да экспортко кетиргенибизге. Бизде мисалы жергиликтүү тургундар деле кызыгып эметчүбү же только четке басым жасайсыздар? Көбүнчө чет өлкөгө, бир жергиликтүү тургундардан бир 30% заказ берсе, көбүнчө 70% азыр бизге чет жака, Европа өлкөлөрүнө заказ беришет же өздөрү алып кетишет? Келип өзүлөрү биякта, өзүлөрү каалаган түстө, өзүлөрү каалаган размерде болсо, өзүлөрү алып кетишет. Если алардын оюндагыдай болбосо, анда акчасын төлөп, заказ берип, ушундай кылып жөнөтүп коесуздар деп эле, анан биз карго компаниялар аркылуу жөнөтүп коебуз.